Assalamu alaikum urmatуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кой сүйүүчүлөр, мына туугандар күз айы жакындап келе жатат, уруктукка кочкор издеп атасыздар. Айрыкча 4-6 тиштерди издеп аткандар болсо керек. Эң күчтүү убагы, бирок жашыраак кочкорлорду издегендер сөзсүз болот. Учурда биз Чүй облусунун Москва районуна караштуу Беловодск айылындабыз. Мына ушунда 2 баш кочкор бар. Буйруса мына 80-дин тукумундагы 6 тиш кочкор, аркынысы 4 тиш кочкор туугандар. Ал Шарпейдин тукумундагы кочкор. Мына ушул 2 кочкор бар сатыкка. Азыр эми уруктукка даяр, буйруса чучуктарын толтуруп даяр кылып койгон. Мына кочкордон баштай берейин. Куйруктун формасы, белдин, кабырганын, мына төш жиликтери өтө идеалдуу. Конкоста сонун чыккан, куйруктун жайгашкан жери да өтө сонун туугандар. Кочкор мындай чынын айтканда чучук өтө толтурулган. Жөнтүр. Мына куйрук кулактын жайгашканы да өтө сонун. Bunun boyu 98 eкен, pad metr. Көрүп атасыздар туугандар, pad metr кочкор. Стандарттан жогору кочкор. Мына чөткий разрез менен ушунчалык чучугу толсо да куйруктун формасын өтө сонун сактаган. Азыр бери бурулганда кулагын жайгашканын көрдүңүздөр. Мына кочкор боле жүндөрү тазараак, чистотасы. Ага караганда кулагы бир аз кыскараак, бирок мунун дагы куйруктары тик. Бул 4 тиш кочкор. Аны бою канча эле? 96-95, 96-90. Bunun kulağı 19-20. Bunun kulağı 20, onu kaçı? 18-19. Bunun kulağı 18, 19. Bunun kulağı 20 eken. Hazır mı ol yerden başını ıldıqanda bunu kulakları öte sonun jaygaşkan. Töştörü moşny, başları svetla rıжий. Ana öte töştörü onda eken. Açıgын aytkanda bunun baldары бар, ha? Bunun baldары koyulup tur. Baldары бар екен, койго коюлган кочкор. Мына онун белинин түздүгүнү караңыздар, 4 тиш, түп түз. Мына ол жактан караганда. Мунун бели дагы почти түз, бирок бачкообразный кочкор. Ну, форманын стандартыга иштейм дегендерге мындай бир кочкор туугандар. Бою 98, кулагы мындай жоон калың. Мына ондай кулак экен туугандар, жайгашкандыгы. Жалбырак кулак. Конкосу бар, светла рыжий. 80 тукумунда. Лапалар отурган эмес. Болду туугандар, машалла. Афган койлорго өтө айтат ушу кочкор, көрүп атасыздар, бачкообразный, төштөрү жоон. Арашанын жакшы жагы, арашанын төшү дайым артынан эч качан кем калышпайт да, төшүнүн жоондугу арт жагынан. Эми афгандардын баарын айта албайм, бирок көпчүлүгү билесиздер, мына төштүн диагоналы артынан көбүнчө ичкерээк болот. Ошон үчүн төштүү мойну жоон кочкор, коңколуу, куйругу тигирээк турган бачкообразный кочкорлорду афгандарга койсоңуздар жакшы болот. Афган койго коем дегендерге мына жакшы кочкор экен. Мына шарпейский тукумдагы 4 тиш. Мына кочкордун баасы 150 000 сом, аркынысы 100 000 сом. Дарегин дагы бир эт айтып коеюн. Чүй облусу, Московская району туугандар, Беловодск айылынын өзүндө экран астында нөмөлөргө чаласыз дагы. Ээсинен так дарегин сурап, дагы кошумча суроолор сурап келип өзүңүздөр баарлаша бересиздер. Могу чипированныйбы? Плем карточкасы бар, а? Бул коз убагында түшкөнбү? Коз убагында түшкөн. Чипированный. Бул 80-дин внучкасынын баласыбы, а? 80-дин внугу да. Энеси 80-дин небереси болуш керек, а? Машалла. Энесин алган сиз өзү. Энеси Сокулуктан алган да. Боз келген. Боз келген. Өзүңүздө туулган. Өзүндө туулган, өзүндө чоңойгон ушунда. Кол кочкор экен мына. Кыймыл аракетинен байкап турасыздар.